Ассаламу алейкум, момусман бир туугандарым, кандайсыздар? Барыңыздар кутман күн. Туугандар, бүгүн 12 сентябрь болуп калды 2024. Кудай буйрса бүгүн сол пиш жазайлы 2024 жылдын 12 чыгарылышын чыгарган турабыз, туугандар. Бүгүнкү алып бара турган үй бүлөбүз ушул Жайылган айылында, туугандар. Бир үй бүлөнү ошол бул жакта бир эжебиз мекен жайын берди. Ошол үйгө алып барабыз буйрса. Негизи 6 баласы бар экен ал үй бүлөнүн. Анан туугандар, ушул салым кылып аткан бир туугандарыбызга Аллах ыраазы болсун. Ушул чыгарылышта ушул Покровканын тургуну Бишкекте иштейт экен. Ай сайын бир үй бүлөгө деп акча салып турат. Жана дагы кошумчаларын да берип аткан бир туугандарыбыз бар. Дагы бир мугалим эжебиз да менин атыман деп салымын кошкон, туугандар. Алып жүргөн магазиндерге эле барып, ошол жерден продуктун алып алып, анан чыгабыз буйрса. Жүрүңүздөр, эми центрга түшөйүк. Буйрса ундардан алабыз, баягы алып жүргөн продуктлардан алабыз. Ушу магазинден. Туугандар, буйрса продуктлар алып жыйнап койдук бул жака. Бардык жетиштүү, бир үй бүлөгө кенен жетет, буйрса уун бардыгы майга чейин мынакей. Анан магазинче да өзүнүн жанынан кошту. Эмне кошкондорун айтпай эле коёк. Аллахым ыраазы болсун. Содасына береке тапканына берекесин берсин Аллахым. Ушуларды азыр эми коробкага салыштырып, анан жолго чыгабыз. Туугандар, буйрса Жайылган айылына келдик. Мамат Юсупов көчөсү экен, 58-үй. Анан сиздин адресиңизди тура эле берди да? Ооба. Ошол. Анан сиз муктаж үй бүлөдөн турбайсызбы? Ооба. Сос эмеде аскамыз болгон үй бүлө учурдубуз. 6 балаңыз бар. 6 балам бар. Азыркы учурда мектепте балдарым. Мектепте экен да. Ошол салым кылып аткан бир туугандарыбызга Аллахым ыраазы болсун, биз жөн гана жеткирүүчүбүз да, себепкербиз. Рахмат. Анан былтыртан бери ушундай иш кылабыз өзүбүз. Былтыр баштаганбыз. Эми продуктуну түшүрүп койгон, кабыл алып коңуз, Рахмат. Анан мына туугандар, буйрса продукттун баарын түшүрүп жайгарып койдук. Сизге ден соолук каалайбыз, эже. Оорубаңыз, балдарыңызга да ден соолук. Келечекте такыр момусман болушу насип кылсын Аллахым. Рахмат. Анан адрестен туура эмес айтып калыптым, 48 номер. 48-үй ооба. 48 экен. Ошол эже, аман эсен болуңуздар энди. Рахмат, айткаңыздар келсиңиздерге да чоң рахмат. Ушинтип иштеп аткан мекендерибизге, ушул салым кылып аткан бир туугандарга баарына рахмат. Мына бир туугандар, силерге Аллах ыраазы болсун. Бир үй бүлөнү болсо кубандык бүгүн. Аманатыңыздарды ушул ар дайым жеткирип турганга биз даярбыз. Жаңы көрүп аткандар болсо, телефон номерин экранга калтырып койдум. WhatsApp жана Мбан кошу номерде. Ушундай сооп иш кылып калам десеңиздер, мага чалыңыздар, жол-жолун айтып берем, туугандар. Жана дагы баарыңыздарга ден соолук каалайм, ишиңиздерге ийгилик. Анан кийинки чыгарылышка чейин барыңыздар аман эсен болуңуздар.